Демек балдар эсептерди карай турган болсок, математика 1-бөлүм дегенде ушундай колонкалар берилет экен. Колонкалар А жана Б колонка. Так, демек бул жерде биринчи балдар жөнөкөй деле тапшырмалар келе берет экен. Таң калбашыңар керек. ОРТда дагы келет. Мен өзүм мына атым Улан Оторбаев. ОРТны 4 жолу тапшыргам. Анан 210 балга чейин алгам. Мен окуучуларым алтын сертификатта калган. Көп окуучуларым дайыма жылда 200дөн ашык аябай көп окуучулар алат. Анан өзүм баягы 2005 жылы мектепти бүткөндө тапшыргам, бирок кийин баягы 2017 жылы атайын кирип ортунда тапшыргамда кандай тапшырма болот экен чын эле. Анан 17 жылы киргенде дагы жөнөкөй тапшырмаларды көрүп алып мындай кайра чыгарып убакытты коротком да, себеби кантип эле жөнөкөй берет депчи берет экен балдар. Эми карайлы, биринчи 2-нин 3-чү даражасы чоңбу же 3-түн квадраты чоңбу дейт, 2-нин 3-чү даражасы деген 2-нин өзүн 3 жолу көбөйт деген сөз. Ошондо 2-ни 2-ге көбөйтсөк 4, 4-тү 2-ге көбөйтсөк 8 болот. 3-түн квадраты деген 3-тү өзүн көбөйт деген сөз. 3 жерде 3 9. Эми бизде Б колонкасы чоң болду. Бул жерден балдар мен силерге көрсөтүп кетейин. Бул жерде мындай методика бар да. Могул 2-нин кубу 3-түн квадраты деген ушул жерде жалгыз исключение деп коет да, мындай эрежеден сырткары деген сөз. Что негизи чоң, квадраты кичинекей, то есть даражасы кичинекей, сан чоң болгон, бул 2-нин 3-ү 3-түн квадраты деп алсак болот. Бирок ортодо мындай тапшырмалар көп кездешет дагы. Мисал үчүн 5-тин 4-чүсү даражасы, анан 4-түн 5-чи даражасы деп берилет, мисал үчүнчү колонкаларда. Буларды эсептерди чыгарбай эле негизи кичинекей, бирок даражасы чоң болот дайыма. Муну күзгүлөр деп коебуз да, биз зеркальный деп коет. Мисал үчүн карасаңар, 5-тин 4-ү 4-түн 5-чи даражасы болсо бул чоң. Мисал үчүн мен силерге дагы тапшырма берейин. Мисалы, ортодо мындай да тапшырма келгенде, 7-нин 21-чи даражасы, анан 21-дин 7-чи даражасы. Анда балдар кайсынысы чоң болот? 7-нин 21-и же 21-дин 7-чи даражасы? Кана? Варианттарга жазгылачы комментарийге. Мына 7-нин 21-и чоң дегендер А деп жазгыла, 21-дин 7-чи даражасы чоң дегендер Б деп жазгыла. Мен силерге түшүндүрдүм, кайсынысы чоң болот экен. Түшүнүп калдыңарбы? Азаматсыңар. Мына сразу эле үйрөндүңөр. Эми мындай фишкалар деп коет, аябай көп ортодочу. Ортодон 2016, 17, 18, 19, 20, 21 жылда болгон тапшырмаларын чогултканбыз. Анан аябай кызыктуу да, мен силерге көбүн көргөзүп берем буюрса. Так, эми демек бул жерде Б колонка чоң болду, Анан кийинки экинчи тапшырма 3 бурчтуктардын касиеттерин сураган. Геометриядан байкаган болсоңор аябай көп тапшырма келет. Көп дегенimiz 20дай тапшырма болот экен балдар. Ошондо математика 1-2 бөлүм биригип 60 эсеп бериле турган болсо, ошонун 20 эсеби геометриядан берилет. Геометрия боюнча курс атайын бар. Биз баягы курстарда өтөбүз, бирок жеңилдетиш үчүн геометрия курсун толук өтүп, видеого жаздырып, даярдап койгом. Ошол видео сабактар менен дагы үйрөнсөңөр болот балдар. Анан кийинкисин карайлы. Мына бул жерде мен касиетин азыр кыскача айтып берейин. 3 бурчтуктун ички геометрия негизи өзү жаттамай нерселер бар да, таблица, көбөйтүүнүн таблицасын жаттагандай эле геометриянын дагы биле турган нерселери бар. Ошолордун бирөөсү ичиндеги 3 градусу, могул биригип альфа, бета, гамма деп үчөөнү ала турган болсок, үчөөнүн суммасы дайыма 180 градусту берет экен балдар. Ушул нерсени азыр эсиңерге түйүп алгыла. То есть баягы эстен чыгарбай, түйүп алабыз. Демек балдар, экинчи нерсе бар. Эки мондай түз сызык кесилишкен жердечи могул бурч менен могул бурч экөө вертикалдуу бурч деп аталат дагы, экөө бири-бирине дайыма барабар болот.
Демек, могул бурч альфа болсо, могул бурч дагы альфа болот. Башкача айтканда, могул жер 50 градус болсо, анда могул жер канча градус болот экен? 50 градус болот экен. Көрдүңөрбү? Анда мен айтып атам, 3 бурчтуктун ички градусу 180 градус болот десем, демек, могул 30га 50-ни кошсом канча болот? 80 болот. Анда x канчага барабар болот экен? X анда 100-га барабар болуш керек, себеби 3 бурчтуктун ички градусу 180 болуш үчүн, Демек, анда бул 100 болсо, анда бул жер 30 болот экен, Демек, x канчага барабар экен? 100-га барабар экен. Демек, А колонкасы чоң болот экен. Көрдүңөрбү? Ортонун эсептерин чыгарганда, силер эгерде жакшы бал алгыңар келсе, ар бир эсепти көргөндө 10 секундтун ичинде эсеп кандай чыгарарын силер билишиңер керек. Мындай эсепти карап 10 секундка чейин көргөндөн кийин эле кантип чыгарыш керек экен мээңерге жолун билишиңер керек. Эгерде андай билбесеңер, нормальный бал ала албайсыңар. Бирок ошондой билиш үчүн бардык темаларды үйрөнүп чыгышыңар керек болот да эми. Эми улантабыз, Так, улантабыз. Комментарийлерди мен бир сыйра окуйун. Так, А колонка дейт. Пока суроолор жок экен. Суроолоруңар болсо комментарийге жазгыла. Анан эгерде голосовой сөз менен чыгып, камераны күйгүзүп суроо бергиңер келсе, ошол Zoom'да кол көтөрө турган жери бар. Ошол жерди басып койсоңор, кол көтөрүлүп калат. Мен көрөм бул жерден. Анан силерге күйгүзүп суроо бергенге уруксат берем, макулбу? Азыр камера микрофонду күйгүзө албайсыңар, себеби сабак жакшы өтүү максатында өчүрүп койдум микрофонду бардыгыңардыкын. Так, улантабыз. Так, улантабыз. Анда кийинки тапшырманы карайлы, балдар. Кийинки тапшырмабыз тамырлар берилиптир, Тамырлар булар даражалардын эле уландысы болуп эсептелинет, балдар. Тамырлар боюнча силер эмнени билишиңер керек? Мындай болот, балдар. Жатта боло турган нерселер көп эле да. Мисалы үчүн биз 2-нчи класстын ортосундабы жана көбөйтүүнүн таблицасын жаттатат, же 3-нчи класстабы? Кайсы класста жаттатат эле? Жазгылачы комментарийге. 2-нчи класстын ортосундабы же 3-нчи класста жаттатат беле? Көбөйтүүнүн таблицасын. Экинчи класста, Ошондо карасаңар, балдар, мына тапшырманы логика деп атпайсызбы биз? Ошол логика деген мындай да, эгерде силер элементардуу нерселерди жатка билсеңер, логикаңар иштейт. Мисалы элестеткиле, көбөйтүүнүн таблицасын билбейсиңер. Көбүңөр азыр отургандардын көбү эле билбейт ушул жердечи. Көбөйтүүнүн таблицасын билбесиңер, силерге ортонун эсептери мына келсе, силер көбөйтүүнү иштейсиңерби же таблицаны эстеп отурасыңарбы? Кайсынысын кыласыңар? Бизде 2-де жаттаткан дейт. Демек бардыгы эле 2-де жаттатат экен ооба. Ошондо менде суроо болуп атат, балдар, Эгерде көбөйтүүнүн таблицасын билбесиңер, ортонун эсеби келсе, ортодо көбөйтүш керек болсо, силер көбөйтөсүңөрбү же таблицаны эстейсиңерби? Жакшы эле угуп атасыңарбы, балдар? Жооп бергилечи гана. Көбөйтөбүз дейт. Таблицаны билбесеңер кантип көбөйтөсүңөр? Таблицаны дейт, көбөйтөм дейт. Мен суроомду жакшылап уккула силер. Көбөйтүүнүн таблицасын билбесеңер, көбөйтөсүңөрбү же таблицаны эстейсиңер? Таблицаны эстеп отурасың да, 2 жерде 2 канча эле деп. Ошондо убактың эмнеге кетип атат? Эсепти чыгаргангабы же таблицаны эстегенгеби? Көрдүңөрбү? Ошол себептен билебиз дейт, Билебиз эмес, билем деп айткыла силер. Билебиз дебегиле, башкалар үчүн жооп бербегиле, өзүңөр үчүн гана жооп бергиле. Билебиз эмес, билем, мен билем деп өзүңөр үчүн, Ошондуктан эми таблицаны силер жаттап койсоңор, анда мээңер бошоп атат, көрдүңөрбү? Ошол себептен могул даражаларга келгенде дагы даражалардын дагы таблицасын жатташыбыз керек. Түшүндүңөрбү? Биз курста өткөндө, мен балдар даражаларга жеткенде, мен даражалардын таблицасын жаттамайынча мен кийинки темага өткөрбөйм да. Мага айтып беришет даражаны, анан өткөрөм.
То есть офлайн курста деле ошондой балдардан сурайм, айтып берет. Анан онлайн курста да ошондой сабактарды жаап койгом. Даражалардын таблицасын мага WhatsAppка жаттап айтып берет, видеого көрүп туруп, анан кийинки сабактарын ачып берем да ушундай. Ошондуктан тамырларга келгенде дагы мына бул даражалар тамырларды дагы билип алышыбыз керек. Мисалы үчүн 81ден канча чыгат? 9, 64дөн канча чыгат? 8 деген сыяктуу нерселерди жатка билишибиз керек. Эми бул жерде куб тамыр астында 8ден дайыма 2 чыгарын биз билишибиз керек. Муну жатка биле турган нерсе. Ойлоно турган нерсе эмес бул. Анан балдар, эгерде 8 тамыр астында канча чыгат? 2-8 чыгат балдар. Болжол менен. Муну мен силерге үйрөтүп коеюн балдар. 3-9дан канча чыгат? 3 чыгат, Анан 8ден балдар, карасаңар, 8ден 2,8 чыгат. Муну жаттап алышыңар керек. Түшүнүңөрбү? Ортодо булар кездешет. Ошондуктан буларды жатка билген жакшы. Ошондо 7 тамырдан 2-6 чыгат балдар. 6 тамырдан 2-4 чыгат. Могул барабардыкты мен волнистый мындай толкун кылып атканды түшүнөсүңөр, Болжол менен деген да. 5тен канча чыгат экен анда? 5тен 2-2 чыгат. 4төн так 2 чыгат. 3төн карагыла балдар. Азыр бир нерсени байкайсыңар. Мен силерге бир нерсе көрсөтөм. 1-7 чыгат. 2ден 1-4 чыгат. 1ден 1 чыгат. То есть 0 деп койдум. 1ден 1, 0дөн 0 чыгат. Буларды, то есть жатка билишибиз керек. Эми жатка билбесеңер дагы муну байкап үйрөнүп алсаңар болот. Карасаңар, могул 9дан ровно 3 чыгып атабы? А 8ден 2-8 канчадан азайып атат? Байкадыңарбы? 2-8, 2-6, 2-4, 2-2, 4кө келгенде ровно 2 чыгып атат. А 3кө келгенде карасаңар, уже 0-2ден эмес, 0-3ден азайып атат. 1-7 болуп калды. 1-7ден 0-3тү кемитсеңер эмне болот? 1-4 болот. Көрдүңөрбү? Ошондуктан ушул нерсе, ушул эрежесин карап туруп эле жаттап алсаңар болот экен да. Муну мен силерге кеңеш берем, ушул таблицаны дагы кошо жаттагыла. Ошондо ортодон баягы эсептер келип калат да, мындай тамыр астында 8 плюс тамыр астында 2 чоңбу же деп ушундай. Буларды баягы формулага салбай эле, бул мындан тиги 2-8 чыгат, мындан 1-4 чыгат деп туруп эле экөөнү кошуп, бат эле эсептеп коебуз да. Муну жатташыңар керек экен, Түшүндүрө алдым окшойт. Ушундай нюанстар бар да. Буларды биз силер менен эмне кылышыбыз керек? Орто болгонго чейин жаттачы нерселерди жаттап алышыбыз керек. Ошондо жашоо жеңил болот да, башкача айтканда. Жаттабасаңар, орто учурунда отурганда балды алдырып ийесиңер. Ортодан 150 балды алыш оңой эле балдар, өзүнүн ыкмасы бар. Мен ошо ыкмаларды дагы үйрөтөм силерге. Айткандарым бардыгын кылсаңар, жакшы бал ала аласыңар буюрса. 2ден 3төн дейт, тамырдын кубун түшүндүрүп бериңизчи дейт. Тамырдын кубу дейт, муну мындай кыласыңар. 2нин 3-чү даражасы 8 болот да. 8 болот. Муну бая даражалардын таблицасын жатташыңар керек. Мен силерге баягы даражалардын таблицасы боюнча сабагым бар, ошону бир 30га жакын сабагым бар балдар, аксыз YouTube'га чыгарып койгом. Мен ошолорду группаларга ыргытып коеюн. Сабак бүткөндөн кийин ошолорду көрүп үйрөнгүлө, макулбу? Ошолорду көрүп үйрөнө турган болсоңор, анан кийинки сабактар жеңил болот да буюрса. Так, анда уланталы, 3-чү эсепти чыгарып бүттүк. Так. Эми 4-чү эсепти балдар анда түшүнүп калдыңарбы, кандай чыгарыш керек экен, Мен силерге уже үйрөтүп койдум, Мо 1-чи эсептин ыкмасын үйрөтпөдүмбү? Ошондо 4-чү эсеп окшош болуп атпайбы? Ошондо 20-лар окшош болгондо эмне кылып салабыз? Экөөнү алып салсак болот. Бул ролду ойнобойт 20, чынбы? Эми 5тин 4-ү чоңбу же 4-тин 5-и чоңбу? Кана комментарийге жазгылачы. Билип алдыңар, балдар? Көрдүңөрбү? Уже ойлонуштун кереги жок. Мындай нюанстар көп да, аларды жатка эле билип алсаңар,
Даражалар менен да шустрый көп нерселер бар да, мен силерге көрсөтөм. Кийинкини карайлы, 4 бирдей банкада 22 килограмм бал бар дейт. Ошондо 3 банкадагы балдын массасы дейт. Ошондо биз 22-ни эмне кылып коюшубуз керек? 4кө бөлүп коюшубуз керек, Ошондо 5тен берсем, мен мисалы үчүн 20 болсо 2 0 да 5 болсом 5 болот экен, 5-5ти мен 3кө көбөйтсөм, жөн эле 5 болгон күндө деле 3кө көбөйтсөм 15 болот дагы, 14төн чоң болуп атат, ошондуктан А колонка чоң болуп атат, Демек, А колонкасы чоң экен дейбиз мына. Так, комментарийлерди карайлы. Кийинки эсеп балдар, Ага Бны кошсо 5 чыгат дейт. А менен Б, Н деп койгону натуралдык сан деген сөздө. Натуралдык сан деген бул бүтүн анан баягы саналчу 1, 2, 3, 4, 5 деп санайбыз го, миллионго чейин. Ошол сандар натуралдык сандар. Баягы күнүмдүк жашоодо санаганга колдонулган жөнөкөй баягы сандарда 1, 5, 10. Ошондо Ага Бны кошсо эмне болот дейт? 5 чыгат дейт. Эми А колонка чоң болобу же Б колонка чоң болобу дейт. Кана балдар варианттарыңарды сунуштагыла. Кантип чыгардыңар муну? Г дейт. Так. Азырчы бирөө Г деп койсо бардыгы Г дей баштайт да. Бул баягы эме эффект талпы деп коет. Мен баягы логикадан, адамдардын логикалык ой жүгүртүүсү боюнча атайын курс бар. Өзүм да 1 жылдан бери, 1,5 жылдан бери логиканы аябай изилдеп атам. Көрдүңөр, айттымбы, Г болот деп, бирөө айтты, калганы Г дей берет да. Бирөө А десе, кийинкиси деле А дей берет. Бул эффект талпы деп коет. Баягы элдин баары чуркап баратса, сен каяка чуркап баратасың десе, билбейм, элдин баары ошол жакка чуркадым, мен да чуркадым деген бар го. Азыр мен силерге мисалы үчүн тапшырма берейин да, карасаңар. Мисалы үчүн балдар, могул китептин могул жеринде өңү кандай болуп турат, Ак болуп турабы? Ак болуп турат. Мисалы үчүн карасаңар, могу барактын өңү кандай экен? Жазгылачы. Барактын өңү кандай? Азыр силер баягы эффект талпы кылып ой жүгүрткөнүңөрдү көрсөтөм да, мен силерге азыр карасаңар. Акпы? Ак, Менин көйнөгүмдүн өңү кандай экен? Көйнөгүмдүн өңү. Акпы? Ак. Эми балдар, азыр мен силерге суроо берем, а силер болсо ойлонбой тез жазып жибергиле, макулбу? Сүйлөштүкпү? Тез жазасыңар. Демек, бул ак. Бордун өңү кандай? Бордагы кандай? Ак, Уй эмне ичет? Жооп бергиле. Уй эмне ичет? Уй. Байкадыңарбы? Сүт деген кетти, мына сүт деп жаздыңар, көрдүңөрбү? Андан кийин суу деп калдыңар. Байкасаңар, уй эмне ичет десем, сүт ичет деп жазып атасыңар. Уй качан сүт ичет? Уй суу эле ичет да. Көрдүңөрбү? Силер эффект талпы деген ушул. Силер баягы логикалык ой жүгүртпөй атасыңар азырчы. Силер жөн эле баягы эме деп коет го. Зомби билесиңерби, зомбилер ошондой. Башкача айтканда, жана кайсы варианты туура десем, бирөө Г деп койсо, баары Г дей берет да. Ошону мен силерге көрсөтүш үчүн силер логикалык ой жүгүртпөй атасыңар. Силер көзүңөр жумулуп эле, бирөө А десе А, Б десе Б деп коюп отурасыңар. Ошон үчүн ким келип оң жакка айдаса оң жакка чуркайсыңар, Б десе сол жакка десе сол жакка. Ошондо ийгиликке жете албайбыз биз антип. Биз ийгиликке жетиш үчүн эмне кылышыбыз керек? Логикалык ой жүгүрткөндү үйрөнүшүбүз керек. Анын үчүн силер бирөө суроо берсе, сразу эле жооп бере калбай ойлонушуңар керек эң биринчи. Ойлонгондо математикадан кагазга ойлонуш керек, чыгарыш керек. Логика боюнча атайын мен ушул 4 мыйзамы бар. Анан ой жүгүртүүнүн 3 формасы бар. Ошо тууралуу дагы сабак өткөм, бир 5-6 сабак бар, 40 мүнөттөн турган. Ошолорду дагы балдар сөзсүз көргүлө. Ортодан мындай жакшы бала алганга мүмкүнчүлүк болот. Аны ошол атайын бесплатный эле чыгарып койгом. Силерге группага да ссылкаларын жөнөтөм, Андан сырткары баягы өткөндө эжекеңер келип да кагаздарды тараткан болуш керек. Баягы QR коддор бар, Ошол жерде логика боюнча сабактар деген бар. Сотка менен мындай эме кылып, сканер кылып сабактарды көрсөңөр болот. Мен группага дагы ссылкаларын айдап коем. Так, логика боюнча орусча сабактар бар, орусча дагы мен өткөм. Аны дагы ссылкасын алсаңар болот, мага орусча деп жазсаңар, Так, ушундай. Андан кийин
Так, бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип калды. Азыр суроолоруңар болсо мен суроолорго жооп берейин, балдар. Эсепте мен бул курста азыр сабакты да запись кылып койдум. Эмеге дагы жөнөтөм. Буюрса эртең дагы кичине көбүрөөк чыгарабыз. Эртең буюрса мен дагы бир 2 сабак өткөнгө аракет кылам, 40 мүнөттөн 2 жолу өтсөк, эртең да көбүрөөк тапшырма чыгарабыз. Анан ушул тестти болушунча баягы окуу жана түшүнүүгө чейин алып барганга аракет кылам. Убакытты карап туруп, Кана суроолоруңар болсо, бергиле. Кандай суроолор бар? 8-чи тек курстар, интенсивный курстар бар, ооба. Интенсивный курстарды биз буюрса 5 ноябрда баштайбыз. Математика бөлүгүн мен өзүм өтөм. Андан кийин кошумча логика боюнча дагы тренинг өтүп берем да, түз эфирде эме кадимкидей эле. 5 ноябрдан канча бир 15-ине чейин баягы каникул ичи болот, 10 күн болот ичи. 10 күн ичи болот, анан курс 2,5 миң сом. Бирок 3 ноябрга чейин эгерде каттала турган болсоңор 2 миң сом менен катталсаңар болот. Сабакта мен математиканы өзүм өтөм. Анан математиканы өткөндө балдар жеке индивидуальный иштейбиз. Мен ар бир окуучу менен жеке иштейм да, баягы мондай кылып общий тема өтпөйм. Себеби мондай өтүлгөн сабактардын запистерин дагы берем. Бизде онлайн школада 900гө жакын сабак бар. Мен былтыркы баягы карантин башталды эле го, балдар. Ошондон баштап сабактарды өтүп, чогултуп, былтыркылардын баардыгын запись кылып отуруп, азыр сабактын саны 900гө чейин жетип кетти да. Ошонун баардыгын көргөнгө мүмкүнчүлүгүңөр болот. Баягы интенсивныйга келгенде силерге 2 айга бесплатный онлайн сабактарды ачып беребиз. Ошондо баягы интенсивныйга окусаңар, ноябрь, декабрь ичи дагы баягы үйүңөргө кеткенден кийин бардык сабактарды көрүп, кышкы интенсивныйга даярданып келүүгө дагы мүмкүнчүлүк болот да, жакшы бал алууга мүмкүнчүлүк болот. Мен дагы кененирээк маалымат берем, Ооба, Жалал Абадта Аннур окуу борбору. Так, андан кийин 8-чи вариант кандай иштелет түшүнбөй жатам дейт. 8ге келе элекпиз, эми 8де эртең буюрса иштейбиз. Бүгүн баягы звуктарын көп күйгүзө албаган үчүн дагы мен кичине шашпай көбүрөөк нерселерди айтып бердим, Эртең звуктарды дагы үйрөнүп калсаңыздар, дагы көп тапшырма иштеп берем буюрса. Так, тесттин жоопторун чыгарып бересизби школго дейт. Бардыгын мен чыгарып жөнөттүм. Классташтарыңардын WhatsApp'тарды күйгүзгүлө деп айткыла, ошол ар бир мектептен мен 2ден окуучуга жөнөттүм. Бир көп эле көрдү. Анан көрбөгөндөр да бар окшойт. Ким көрбөгөн болсо мага WhatsApp'ка жазып койгула азыр сабактан кийин. Мына мен сообщение, WhatsApp группалар ачылды го, мына. Мен жеке номеримди дагы мына бул жакка жөнөтөйүн. 0700-142-402 менен эмем WhatsApp'ым. Ошол жакка жазсаңар дагы мен кимдин результатын албай калган болсо, мен жөнөтүп коем дагы бир жолу. 0700-142-402. Так, дагы кимде кандай суроолор бар? Орты боюнча кесип тандоо, интенсивный курстар дагы кызыксаңар дагы маалымат берем. Интенсивный курста мен өзүм ошол математиканы өзүм алып барам. Анан баягы онлайн школа деп атпайсызбы, ошол 900гө жакын химия, биология боюнча 1000ге жакын суроолор, тесттер бар. Тарых боюнча бар. Англис тили курсун толук өткөнбүз. Ортага даярдансаңар, ошол видео курстарды көрүп, ортадан жакшы бал алсаңар болот. Менде даярданган окуучулар мына алтын сертификатка чейин алышты. Президенттин колунан барып. Өзүбүз дагы алтын сертификат алгандарга биз 6 ай бою стипендия төлөп бердик. Буюрса силер да жакшы бал алсаңар, силерге да төлөп беребиз. Информатикадан жок. Так, 10го чейин уланталчы дейт, окуучулар көбөйүп калды дейт. Көбөйүп калды окуучулар, 41 болуп калыптыр, Так. Кол көтөргүлө, анда улант деп, микрофонду да көбү күйгүзүптүр, Анда эмне кылалы? Анда голосовать эткиле, эгерде сабакты уланталы десеңер, мен азыр дагы бир аз эсеп чыгарып берейин анда. Кесиптер боюнча кеңеш берип кетиңизчи, кайсыл кесип жакшы дейт,
Так, макул, анда азыр бир 4 мүнөт убакыт бар экен. Мен ошол 4 мүнөттө кичине ушул суроолоруңарга жооп берейин. Анан 4 мүнөт бүткөндөн кийин эфир өчөт. Өчкөндөн кийин жанагы ссылка менен кайра киресиңер, макулбу? Ошондо дагы 40 мүнөт эсептерди чыгарабыз, анда буюрса мен силерге түшүндүрүп берем. Кесиптерди тандоо боюнча ооба мындай кеңеш бар. Көбүнчө жаштар азыр силер баягы эффект талпы деп атпайбы, уй эмне ичет десе сүт ичет деп жооп бердиңер го. Ошондой нерсе бар да, мисалы үчүн элдин бардыгы азыр мед десе билбеген эле медке барайын деп аракет кылып атат да, себеби акча көп. Ал жакта акча көп депчи, акчаны карап атышат да. Бирок силер андай ой жүгүртсөңөр, жакшы результатка жетише албай каласыңар. Жакшы результатка жетиш үчүн өзүңөр мындай жан дүйнөңөр каалаган кесипти тандайсыңар дагы, анан ошондон профессионал болушуңар керек. Любой кесиптен эгерде профессионал болсоңор, адамдар силерди издеп келет. Чынбы? Мисалы үчүн силердин тишиңер ооруса, биринчи жолуккан тиш докторго барасыңарбы же жакшыраак врачты издештиресиңерби? Мага ошого жооп бергилечи суроону. Жакшы врачты издейсиңерби же эптеп эле бирөөгө бара бересиңерби? Жакшы врач, Жакшы врач. Ортуга барып даярданайын десеңер, сураштырасыңарбы же биринчи кезиккенге эле барып эле даярдана бересиңерби? Ортуга даярданыш керек, мына университетке өтүш керек болуп атат, Жакшы специалистти издейсиңер да, чынбы? Издейсиңер. Сураштырасыңар, ооба, сураштырасыңар. Университетте деле сураштырасыңар, кайсынысы жакшы. Мына азыр кайсы кесип жакшы деп сурап атасыңар. Ошондуктан силерди дагы башка бирөө ушинтип сурап келгендей болуш керек. Анын үчүн силер профессионал болушуңар керек. Ошондуктан өзүңөр жан дүйнөңөр каалаган нерсени тандагыла дагы, ошого профессионал болгула. Себеби үйдөгүлөр кыйнап эле тапшыртып койсо, же өзүңөр билбей тапшырып алсаңар, кийин ал нерсени окуй албай каласыңар. Убакыт бөлө албайсыңар, кызыкпайсыңар, окубайсыңар, анан результат болбой калат да. Вот ошондой. Так, анда мындай кылалы, мен эфирди уланта берейин. Азыр мен өчүрөм, кайра күйгүзөм, силер баягы ссылка менен кайра кирип, анан баягы вызов через интернет дегенди басып, сразу звукту күйгүзгүлө, макулбу? Азыр кайра экинчи эфирди баштайлы анда.